көз менен көрүп кабылдаган нерсени жана көзгө көрүнгөн дүйнөнү тегиздик менен мейкиндикте чагылдырып сүрөткө салуу бул өзгөчө көркөм искусство эмеспи? Мындай өзгөчө сүрөт салуу ыкмаларынын жөнөкөй негиздерин келечек муунга үйрөтүү менен бирге өзгөчө ыктарын иштеп чыгып, балдарга эстетикалык тарбия берүүнү улантып келген өзгөчө өнөрдүн ээси менен Буранада өткөн көргөзмөдө маек курдук. Бул менин жүрөтүмдөгү тартылган нерсе бул тайторуна атка чабыла иштеп атылат. Эми мына тайтору миңдеген аттардын ичинен алдыга чыгып кетип баратканы көрсөтүлдү бул жерде. Мына сепесин алынган эпизод да булчу. Бул эми бирөөсү тартышчу жок дегенде бир айлык жумуш да, пока булардын баарын баягы иштеп чыгып, анан кийин аны кургатып, кайра бөлөп тон берип кийсемде мисалы анан оюп жасаш керек да муну негизи нерселерчи. Анан мына жерде жылкычылар деген композиция мындагы. Бул жылкычылар жана казоону үйрөтүп атпайбы? Кыргызда бол эми байыртадан келет һәм бул салт катары ат үйрөтүп, аны минип, аны менен ат адамдын канаты деген сөз ошондон калган да. Ошондон бул атка үйрөтүп аткан жылкычылардын образдары берилди бул жерде. Анан бул жерде бул жердеги болсо бул объемдуу жобосунакы скульптуралык сүрөттөр булар. Муну негизи гипстен чапталып чыга турган нерселер болуп эсептелет да. Бул эми ушундай негизи ушундай жанагы райские птицы деп жанагы беш жайгыч куштар деген темада тартылган 4 негизги сүрөттөр бар. Анан булар болсо ничная графика же болсо жип графикасы деп аталган азыркы күндөгү жанагы окуучулар үчүн дагы кызыктуу ыкма болуп эсептелет. Мунун баары жиптен жасалган сүрөттөр экен. Жөнөкөй эле кичинекей мык менен кагып, анан ошого жипти кураштырат экен да. Сонун сүрөтчү атаганды. Кыргыз маданиятына, искусствосуна салым кошуп келе жаткан ар бир инсанга ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу көрөрманым, ушул видеого лайк басып, комментарийга өз пикириңизди калтырып жана каналга каттала кетиңиз. Кийинки видеодон жолугушканча аман болуңуздар.